Москвадагы жыйында Путин Токаевка кат жазды. Москва шаарында жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны өтүп жатканда Владимир Путин Касым-Жомарт Токаевка кат жазды. Бул учур Россиянын Москва Кремль Путин программасында көрсөтүлдү. Путин катты Садыр Жапаров аркылуу берген. Токаев катты окугандан кийин аны чөнтөгүнө салып, жардамчыларына кайрылган. Азырынча Путин Токаевка эмне жөнүндө жазганы белгисиз. Иш-чарага Россия, Кыргызстан, Казакстан, Беларусь, Азербайжандын президенттери жана Армениянын премьер-министри катышып жаткан. Өзбекстандын, Тажикстандын жана Кубанын президенттери жыйынга видео байланыш аркылуу көз салышты. На саммите каждую секунду использовали для решения важных вопросов. Вот видно, что Путин написал записку, далее следим кому. Это базовый принцип вступления нашего союза, и мы должны достичь цели в самое ближайшее время. Проделана большая Пара секунд на чтение. Реакция. и скорейшее вступление в силу соглашения о взаимном признании пары. Токаев убирает записку Путина в карман. Как важный фактор создания нового рабочего места. Но события продолжаются. Президент Казахстана подзывает своих помощников и отдает им уже свою записку. Намерение также подключиться к деятельности делового совета ЕАЭС. Делегация ее прочитывает. И других непростых проблем. В общем, это лишь со стороны кажется, что саммит — это место, где просто сидят и читают заготовленные тексты. Здесь в кадре и за кадром обсуждаются темы, влияющие на жизнь миллионов, но не все и не сразу должны обо всем знать. Потому иногда даже прикрывают лицо ладонями, чтобы никто не прочитал ничего по губам. Садыр Жапаров депутаттын мал үчүн салык салуу сунушуна каршы. Президент Садыр Жапаров мал жандыкка салыктын түрүн киргизүү демилгесин колдобойт. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Мыйзам долбоору коомдо терс пикирлерди жаратып, аны мамлекеттик бийликтин позициясы катары түшүнүп алгандар болгонун белгиледи. Президенттин жарлыгы менен 2022 жылдын апрель айында фермерлер жана дыйкандарга жеңилдиктер берилген. Анда айыл чарба багытында пайдаланган жерлер 3 жылга салыктан бошотулган. Аталган мөөнөт аяктагандан кийин жер салыгынан бошотуу тууралуу маселе кайра каралат. Демек, президент Садыр Жапаров фермерлерге жана дыйкандарга жеңилдик шарттар түзүлүшү керек деп эсептейт. Ошондой эле депутаттардын мал жандыкка салыктын түрүн киргизүү демилгесин колдобой турганын кабарлайбыз деп билдирди маалымат кызматы. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев, эгер бир үй-бүлөнүн кой эчкисинин саны 40тан, бодо малдын башы 3төн ашса жана 2 жылкыдан ашык мал кармаса, салык төлөөгө милдеттендирүүнү сунуштаган. Салыктын ставкасын жылына бир кой эчкиге 100 сом, бодо мал менен жылкыга 250 сомдон белгилөө каралган. Мыйзам долбоору учурда коомдук талкууда турат. Маалымат Спутник Кыргызстан.